Эркектерге үй жайы, мал мүлкү жок болсо да эки аял алганга мүмкүнбү? Менин жолдошум Москвада башка аялга үйлөнүп алган. Мен каршылык көрсөтсөм да болбой жашап жатат. Менин 5 балам бар. Ата энеси менен кайным бала чакасы менен болуп чогуу турчумун. Үй жай жок болгонуна байланыштуу менин да сабырым калбады, кетип калдым. Күйөөм менен урушуп кетип, мага ал аялдын айынан көп азап берди. Сен чыдашың керек. Мен баары бир экөөң менен тең жашайм деп атат. Мен жашабайм. Мага Алланын алдында күнөө жокпу? Рахмат, суроомо жооп алганым үчүн. Үй жайы, мал мүлкү жок болуп экинчи ай алганга уруксат эмес. Уруксат эмес, таптак уруксат эмес. Качан экөөнү тең өзүнчө турак жай, тамак аш бардын камсызданган мүмкүнчүлүк болгондо адилеттүү карай алса, анан шарият макулдугун берет. Жөндөн жөн эле бирөөгө зулумдук кылганга шарият жок, макулдук бербейт.